Саламатсыздарбы? Мен атым Кубанычбек Ойлонора, Бешимбек Укуев атындагы Жалпы орто билим берүү мектебинин 8 БКсынын окуучусумун. Улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата Табалдиев Дүйшөн жана анын иниси Табалдиев Акиш жөнүндө Дүйшөев Жүдө атабыздан маек алдык. Сиздин атаңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Атаңыз эмне болуп иштеген, согушка чейин каякта жүргөн, эмне менен алек болду эле? Атам согушка чейин жанакы сөзүм айтайын. Кытайга баратышып жанакындай 17-жылы. Кытайга качып, анда бүт эле кыргыздар качкантыр. Анан жолдон бир кыз таап орус кызды. Ошол кыздын аркасы менен аман калышыптыр. Анан сырт өрөөнүндө жашап, 1-2 жыл жашашканго, анан ызы чуу басылгандан кийин көлгө келип, көлдөн анан Чычканга келип жашап, Чычкан айылына. Анда 20-миют деп койчукен, биздин айылдычы. 20-миют деген айылга келип жашаган, ошонун бушак орночо калып калышыптыр. Анан ошентип иштеп жүрүп отуруп, эме Покровка деген тест деген жери бар экен, эме ачылыптыр да, ошого тракторист болуп барып турат. Юматова, Чача Семиевдин баатыры Юматованын атасынын астын иштешиптир. Покровкадан трактор айдашып, ар кайсы айылдын жерлерин айдап, эгини себишчү экен. Ошол тракторист болуп 5-6 жыл иштептир. Андан кийин ден соолугуна байланыштуу трактор айдабай айылдан эле иштеп калыптыр. Ар кайсы жумуштардан иштеп жүргөн. Анан жакындай болуп трудовой эмесине чакырылат, армиясыначы. 40-жылдарда, 41-жылы чакырылып, Москванын эмне Волоколамский шоссесиде эле ошо бир жерине барып, темир жол салышыптыр. Айтымында, ошентип айтты. Темир жол салып, Чычкандан, Жарылчактан, Тосордон барган экен ошол кишилер. Чогуу барган кишилер. Анан атама ден соолугуна байланыштуу согуштун мурун ошо башталганда кайра комиссовать эттир атамды. Комиссовать эттен кайра айылга өз жерине келип. Анан бияка келип иштеп, ар кайсы жумуштан иштеп, мал салбап, собатчы болуптур, кайра трактор айдаптыр. Анан ошентип согуш бетин көргөн жокмун балам, бирок ачарчылык болду деди. Ачкачылык кийим жок. Кой тууганда тону менен чөт тогозсу. Ошон тоонун бышырып жеген күндөр болду дейт. Тамак жок да. Сакмалга барчубуз дейт талаага. Талаага туудурчу дейт койлорду. Ошондой көргөн күндөрдө талаадан ба калдык жерге түшүп калган арпа буудайлардын дандарын баштарын терип келип, Жарылчакка тартуун кылып, ошону өптөп токоч кылып жечүбүз дейт. Кошуна олоңдорду чакырып алып ошо жарым чыңдан болсо да бөлүшүбүз дейт. Талаадан иштеп жүргөндө Чычкан башынан айран алып келип бирден чөмүч куюп берчү дейт. Фиягы менен артып келет дейт, ошону талаадан иштеген жумушчуларга, собатчыларга, кырманчыларга баарына берет го бөлүп. Трактористтерине ошондо бирден чөмүч берчү дейт. Ошону менен каныят алчубуз. Кыйын эле болду жашообуз деп айтып калчу. Акиш Тейит деген инчи бар болчу эки. Ошол экөөнү багып чоңойттум деп. Ошол менен анан ошондой жашоо менен өттүк дейт. Пенсияга чыкты. Атаңыздын досу же туугандары, тааныштары согушка барганын айтып берчү беле? Атамдын достору деле ошол чогуу эмеге барышыптыр. Трудовой эмесинечи, жумушка чогуучу, ошо достор
tengdileri. Ana mınday emesinden emetken yok. Onday Türkistan'dan soğuşka var baktır. Yaş ötüp kalgan vakıyası şu vaktlarda. İnisi akşama varıptır eme yani inkas hatır bölüşecektir. Soğuşmasınlar. Dokumentten akça ananday bundalar taşıp gitti. Banktan tiyakka, hükümet alıp var. Anan kanday sılvar kaçak tarat söylüyor. Şontu suluş ettim kalça akşama inisi. Атаңызда да ошончо кыйынчылыктарды көрүптүр. Сиз да ошо нерселерди угуп кандай таасир алдыңыз? Мен de ошол atamın aytkandaryny ugup okuyumda yaşo okuş gerek eken, istemçil boluş gerek eken dep. Ana bizim mana şu al vaqtda Komünistik partiyanın zakonu da Sovetler Soyuzu. Biz Sovetler Soyuzu'nun zakonunu çoğuyduk da. Lenin Stalin'de. Boş жүрген gün bolgan yok. Okuvatkan günlerde de sakmalga jebetibizdi. O barıp sakmalga barıp bir ay жүрчүбүz. Ana bir aydan gelip şkolga okutubuz. Taradagılar jügörü ototçu. Onda uyga jügör septi de uy balasına. Oşolordu oturup oşonu bölüp şkolga balança gektirdi. Hani klasslarga bölüp beret. Erteң менен барган кечке чейин жүрөсүң. Кетмен менен чапкылап. Мына кечинде келебиз. Окусак деле биздин жаныбыз тынган жок. Азыр биз согуш жок, тынч жашоодо жашап атпайбызбы? Сиз ошондо азыркы муундарга эмне деп айтат элеңиз? Кандай кеңеш берет элеңиз? Азыркы муундарга айтарым бар, азыркы жаштар аман эле болсун, айланыңдар. Мендер неберелерим бар, балдарымдын балдары бар. Бирок мындай байкасаң, мурунку жаштарда эмес, балдарда эмес. Башкача. Эмелерчи? Өскөн супаттары баары жакшыныкай. Бирок мындай эме кылбайт да, кайды жериңдөнгөнсүн. Баш оту менен кирип кетпейт. Сабакка барып келет, ай окудуңбу, эмне кылдың? Мурунку бизде эмете албайт. Окуй албайт экен балдар, байкадым. Көп эме кылып берем мындай. Бирок азыркы предметтери да башкача экен. Биз чындыгында түшүнө албай калат экенбиз. Бизге башкача болот. Азыркыларын башкача экен предметтери. Эсеби дагы, окуусу дагы. Кызыктабай болуп калат экен деп. Биздин эмери жетпей калат экен ага. Аты балдар жакшы түшүнгөн балдар өздөштүрөт экен, өздөштүрүп атат. Өздөштүрүп атат. Мындай такыр эмес дечи. Анан эми мындай баш оту менен кирип кетпейт да тагырлар. Анан бир телефондон бара чыкпадыбы. Ошого асылышып эле уурат. Билимдери, эмелери, өскөндөрү жакшы эле, иштеген балдар иштеп эле окуп эле атат. Жакшы эле. Ошондо сиздин оюңуз боюнча деген азыркы жаштар мурун сиз курактуу жашыңызда мындай деңгээли 2 башка дейсиз, мындай оокатка тың эмес дегенде. Айырмачылыгы көп. Биздин убакытта баары тең эме эмес беле. Жанаң урутуна. Азыр жанаң техника болуп калды. Мындай байкап көрсөңүз. Анын күрөк менен топурак алганда күрөк менен бара жүктөп кетет машинеге. Азыр эмне ковшу менен сузулуп техника менен жүктөп берет. Келип төгүп берет. Даже үйдөн да айтылбай калбадым жана электрический эме болуп калды, машинка. Цемент аралаштырган. Караңыз, муну баары башкача болду да. Биз илгери колго чылап, кол менен бүт бурутуна. Бирок түшүнүктүү балдар жакшы эле
Okup atat, yaxşı iştep atat vakitleri. Bari ele jaman emes. Beş kol teң emes degendey. Arasına çıgattı. Emalar bile düşünetdi. Sizin balалык чагыңызда андай жашоо тиричилиги кандай эле? Жеңил беле же оор беле? Biz Kafkas'ın soğuktan giyin Kafkas жаңадан kursak toyup kilatkan. Ben 48 yıldır öldüm. Soğuktan 3 yıldayım. Oşonda Kafkas toyunup içine, kursaklar toyunup. Bütün giyinleri omalıp içine. Жаңадан emet. Omalı başka türlü. Şimdi soğuktunun karı soğuktu. 20 milyondan kişi öldü vakıfta. Açıkçılık bitti. Giyin geçe olmadı vakıfta. Şivar kısım kastım biçimiz. Kravot şivatın ki anın kışında su bulup tolkan sallarmını mele koyuyorsun. Meşinden o koyatanda canağını meş jakçımız diyor. Hani kurgasında koyup koyuyorsun. Ettiğin şkola oşanı giyip barasın gayrı. Sabahtan gelgenden oşanın yumuş yasaysın, kar göresin, kar kalın tütsü andama ondayım. Bir ekin eçkimiz var öyle, alarda soğar, çöp salıverir. Şudur yaşatıyoruz. Kar gittiğinde anda bunday alma, örüktük çemesiz, giyin tiyilmedim. Morunal mirip yok borç. Avratlar turtçu boş öyle. Beş eçki ilk vakitler ödeyemedik. Onun giyin akındık ne al miripti ki ulam. Özgürlüğü başladı ya şu. O sen öyle bundan nuşun girmedik. Şunda ошо согуш учурунда жеңишке жеткенде кандай майрамдадыңыз эле? Biz anda kişineki 30'da. Ama kişineki emez ben Jеңиш günü görgün jokmун da 48 yıl to'lgunda. To'g'ri shunday. Атаңыз айтып калчу ушундай Atam майрам aytчу, деп. tüngere iladık tuatma. Udaylap. Bizim Kırgız'dan çın oldu. O ata oladı. Yaman kırılıptı da. 15 Respublika çıktı da bitti. Kazak, Özbek, Kırgız, Tacik, Türkmen, Azerbaycan, kimler, Tatarlar, 15 Respublika'dan ne diyeyim milyarddan kaç bulmadı var. Şimdi göktüğümden cengim bitti. Şimdi göktüğümden. Ama bayramda yaxşı bunu bilmem bayramdağımız dedi. Bayramda yenildi neler? Kolundan gelgen tasırkan jasashıp baktılar. Bir ayıl çoğulup, paratqa basıp özüntiler, göç. Oşan çıktırdı. Yaşlar. Haberkinde yemeler dile kalbaya kalktı. Bari dayan soğuktan kaçıp olup, dayansız olup. Nauşka gençler de köpçülüğü, hayallar, baldar. Ana şundan ulan menü gören kişine aramızda koyulu başladı dep açıp açatak. Сиздин маегиңизге аябай чоң рахмат. Биз ал жашоону көрбөсөк дагы ошол маалга баргандай эле болду. Жеңиш күнү